отчет бойынша он не должен работать. А потом он может вернуться к работе. Борбордук шайлоо комиссиясында бүгүн иш кызыды. Себеби шайлоого катыша турган партиялар ар бир талапкердин тиешелүү документтерин тапшыра турган акыркы күн. Дээрлик бардык партиялар бул иште эң соңку учурга калтырышкан. Ал эми айрымдары бүгүн да шайлоого катышуудан баш тартканын билдирип жатышат. Соңку сааттарга карата курултайын өткөргөн 23 партиянын ичинен дагы 3-өө бүгүн баш тартышты. Саясий партиялар документтерин тапшырган саясий партиялардын ошол тапшырган документтердин туура эмес, ошол жерде берилген маалыматтардын туура эместигин текшерүү 10 күн ичинде жүргүзүлөт. Ошону менен 4 сентябрга чейин ушул тапшырылган документтерди Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы атайын жумуш топ карап чыгып, анан каттоо жөнүндө аларды же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимдерин беришет. Документтерди кабыл алууга атайын жумушчу топ түзүлгөн. Алар саясий партиянын талапкерди көрсөтүү боюнча чечимин, ар бир талапкердин толтурган формасынын тактыгын, шайлоо күрөөсү төлөнгөндүгүн тастыктаган документи бардыгын текшерип, андан соң кабыл алышат. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугун, соттолбогондугун жана жаш өзгөчөлүгү туура келер келбесин тыкыр көзөмөлдөшөт. Түндүк системасы аркылуу талапкердин паспортундагы маалыматтар салыштырылат. Талапкерлердин документтерин кабыл алуудан тышкары дагы толгон токой иштер бар. Бүгүн эле телефон чалууларды кабыл алуу борбору ачылды. Бул кол борборунун ыкчам байланышына чет өлкөдө жашап иштеп жаткан замандаштарыбыз да акысыз чала алышат. Бул жерден өлкөдөн сырткары жашаган мекендештерибиз биометрикалык каттоо, консулдук эсепке алуу, шайлоочулардын тизмесине киргизүү жана добуш берүү тилкелери боюнча бардык маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул телефон чалууларды кабыл алуу борбору бардык маалымат технологиялары менен камсыз болгон. Эл аралык уюмдар заманбап базалык студияны жасалгала беришти. Бул жерден бардык суроолорго тез, так, туура жоопторду ала алышат. Мында ишке алынгандар жаңы мыйзам долбоору, жаңы жоолор менен таанышып, даярдыктан өтүштү. Борбордун дагы бир өзгөчөлүгү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, пенсионерлер, жаштар жана ар кандай этностук топтордун өкүлдөрү ишке тартылган. Буга чейин алар окутуудан өтүп, тиешелүү даярдыктарга ээ болушкан. Алардын бири Гүлзат Дүйшөнова 5 августтан тартып окутуудан өткөн. Расмий иштей баштаганына 3 күн болду. Элдерден көбүнчө ар кандай суроолор келет. Бир өзүбүздүн жооп бере турган өзүбүздүн тизмегибиз бар. Эгерде ал суроолорго жооп бере албасак, биз АГСке кайра жөнөтөбүз да. Албетте бул 3-чү күн болгондуктан аябай толкунданып, эми өзүбүзгө келип, өзүбүздөй толкунданбай жооп бергенге аракет кылып, эми такыр жетишпей атканда биякта адистер жардам берип атышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн бул жол маселеси абдан оор, татаал. Ал себептерден мен дагы келген себебим ошол, жол маселесин чечип беребиз дешкеним ошол. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясына 2550 планшет берген. Чексиз интернетке туташтырылып, шайлоонун жол жобосу, атайын программалар жана тиркемелер түшүрүлгөн планшеттерди участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ыкчам маалымат алмашуу максатында колдонушат. Планшеттер менен мониторлордун алгачкылары өлкө аймагындагы шайлоо тилкелерине жеткириле баштаган. Бардык керектүү негизги маалыматтар ушул жерден алсак болот. Андан сырткары биз папкалардын ичине да башка маалыматтар камтылган. Бул айтып кетсек, жетектөөчү документтер, журналдар бар, формалар бар, документтердин формалары бар, кээ бир бардыгы PDF форматта, мисалга ачып көрсөтсөк болот. Мондай журналдарыбыз бар. Ар бир шайлоо участкасынын мүчөсү ушул жерде керектүү нерселерди сразу карап эле көрө берет. Башка интернет ресурстардан же башка бир компьютерлерден издебейт, мобилдүү көрүп турасыздар. Аябай жеңилдетилет да жумуштары. Эми 4 сентябрга чейин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси катталат. 24 сентябрга чейин партия талапкерлердин тизмесин чакыртып алууга же саясий өнөктүккө катышуудан баш тартууга укуктуу. Эгер партия лидери айрым талапкерлерди тизмеден алып салгысы келсе, 29 сентябрга чейин үлгүрүп калуусу керек. Андан кийин кеч болуп калат. Мээрим Ташыбекова, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.